Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu kavli. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve la fahme lana illa ma fahhamtana inneke entel cevadul karim. Assalamu alaikum urmatto Müslüman bir tuğandar. Bugün kayradan İmam Azam rahmetullahi aleyhinin Fiqhul Akbar kitabinden ошол Аллахка жакын болуу жана алыс болуу туурасындагы Имам Азамдын айткан сөздөрүнө токтолойлу. Имам Азам рахматуллахи алейхи Фиқхул Акбарда мындай дейт: "Лейса курбуллахи ва ла бу'духу мин тарикы тулил масафати ва касриха." Аллахка жакын болуу же Аллахтан алыс болуу маселеси бул аралыктын жакындыгы же аралыктын алыстыгы менен өлчөнбөйт дейт. Мисалы үчүн бир адам Аллахка жакын, бир адам Аллахтан алыс. Аллахка жакын болуу же алыс болуу, Аллахтан оолак болуу же Аллахка жакын болуу бул аралык менен, расстояние менен, масафат менен өлчөнбөйт дейт. Лакин ала ма'нал карамати вал хаван. Тетиринче Аллахка жакын болуу, ким Аллахка жакын? Аллахтын сыйына татыган адам. Аллахтын урматына татыган адам бул Аллахка жакын дейбиз. Аллахтын азабына, Аллахтын кордугуна татыктуу болгон адам бул Аллахтан алыс деп айтабыз дейт да. Ол мути'у карибун минху била кайфин. Демек, Аллахтын өкүмүнө моюн сунган, дин шарият өкүмүнө моюн сунган адам Аллахка жакын деп айтабыз. Била кайфин, бирок кайфиятсыз. Кайфиятсыз дегенде, демек аралыксыз. Аллахка жакын, демек Кудайдан корккон, Кудайдын өкүмүнө моюн сунган мусулман Аллахка жакындыгы аныкы аралыксыз. Вал-аси баидун минху била кайфин. Ал эми күнөөкөр мусулман Аллахтан алыс, бирок била кайф дейт да, кайфиятсыз. Демек мындайча айтканда, Аллахка жакын болуу же алыс болуу аралык менен эмес. Бул Аллахка жакын болуу, алыс болуу бул таат ибадат менен же күнөө менен болот деп атат да. Ким Кудайга таат ибадат кылса ал Аллахка жакын, Аллахтын сыйына татыктуу. Ким күнөө кылса анда ал Аллахтан алыс, ал азапка татыктуу деген сөз болуп атат. والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجم. Жакын болуу, же алыс болуу, же беттенүү бул Кудайга дуа кылган адамга тиешелүү болуп, тиешелүү маселе дейт да. Ва кезалика живару фил джаннати ва луқуфу байна ядайхи била кайф. Ошол сыяктуу эле мусулман адамдын бейиште Аллах менен коңшу болушу, Аллахтын астында турушу била кайф деп ишенебиз. Демек, баягы мындайча айтканда ыймандуулар бейиште жараткан менен коңшу болот, же болбосо Аллахтын астында турат, Аллахты көрөт бейиште дегендин бардыгы била кайф. Тагыраак айтканда, мусулмандар бейиште болот. Демек, бул дегендин мааниси Аллахты бейиште көрөт дегендин мааниси эмне десе, мусулмандар бейиште болот. Аллахты биз аралыксыз көрөбүз. Аллахты көргөндө аралыксыз, өңгейипсиз, ихатасыз Аллахты көрөбүз. Демек бул жерде ошо била кайф деген мааниси эч бир кейипсиз, эч бир абалсыз, анткени Алла Таала өң кейипке, бир абалга, бир шекилге муктаж эмес. Демек жыйынтыгында мусулмандар бейиште Аллахты көрөт дегендин мааниси ошол болуп атат. Мусулмандар өздөрү бейиште болот, бир орунда болот. Бирок Аллах Таала бир орунга, бир маканга муктаж эмес. Демек мусулмандардын Аллах менен жакын, бейиште жакын болуусу бул аралыксыз. Демек Алланын рахматы, Алланын жакшылыгы, Алланын берекеси буларды курчап турат деген мааниде дейт. Албетте бейиште Аллахты көрүү мүмкүн. Биздин акыйдабызда Аллахты көрүү жайыз амалдардан, Аллахтын хакында жайыз болгон нерсе да. Биз бейиште ар бир мусулман, ыймандуу адам бейиште Аллахты көрөт дейбиз, бирок көрүүдө аралыксыз, окшошу жок, бир тарапсыз, ихатасыз жараткан Аллахты көрөргө ишенебиз. Ошон үчүн Аллахты көрөргө ишенебиз, бирок кантип, кандай, каерде, канча аргаларда кандай болот деп айтылбайт. Анткени Алла Таала махлук окшойт. Андан кийинки Имам Азам рахматуллахи алейхи токтолгон маселе Вал Кур'ану муназзалун аля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Эми Куранга өттү Имам Азам рахматуллахи алейхи бул маселеде. Куран пайгамбарга түшүрүлдү. Демек, Куран бул пайгамбарга түшүрүлгөн. Куранды билесиздер. Куран деген эмне? Куран деген бул Аллахтын Куран
эми аалымдар түшүндүргөн аныктамасы бар. Ошол башы Фатихадан баштап этеги Нас сүрөсүнө жери айтылган баягы Куран аяттарынын жыйынтыгы бул Куран болду. Демек ушул Куран пайгамбарыбызга түшүрүлдү. Билесиздер баарыңыздар 23 жыл аралыгында биринчи 7-ci кабат асмандан 1-ci кабат асманга, Лаухул Махфуздан 1-ci кабат асманга түшүрүлгөн Байтул Иззатка. Анан кийин Кадыр кечесинде Инна анзалнау фи лайлатил Кадр деген мааниси бар. Кадыр кечесинде ошентип 1-ci кабат асманга түшүрүлгөн дагы. Анан кийин 23 жыл аралыгында окуяга жараша, абалга жараша, кырдаалга жараша 23 жыл аралыгында аят болуп, кээде бир канча аят түшкөн, кээде сүрө болуп түшкөн, кээде жарым сүрө болуп түшкөн. Ошентип 23 жыл аралыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Куран түшүрүлгөн. Демек биздин акыйдабызда Куранды Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар сөзү жазган эмес. Таураттан же Инжилден же башка бир китептерден көчүргөн эмес. Бул Аллахтан түшкөн вахий болуп эсептелет. Охуа фил масахифи мактубун. Ошол Куран аяттары кийин барактарга жазылган. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам атайын аят жазган, Куран жазган сахабалар болгон. Ошолорго жаздырткан. Ва аятул Куран фи ма'нал калам куллиха муставиятун фил фадият вал азама. Ал эми Куран аяттары касиеттүүлүккө келгенде бардыгы бирдей касиетке. Куран аяттарынын бир аяттан экинчи аяттан өзгөчөлүгү жок. Бардыгы тең Аллахтан түшкөн вахий болуп эсептелет. Илля анна ли бa'диха фадилату зикр ва фадилатул мазкур. Бирок Имам Азам рахматуллахи алейхи кээ бир аяттарда фазилаты зикр, фазилаты мазкур бар деп бөлүп атат да. Мисалы үчүн фазилаты зикр, фазилаты мазкур бар деп бөлдү. Мислу аятил курси. Мисалы аятал курсини айтып атат. Мисалы дейт Имам Азам рахматуллахи алейхи аятал курсини алсак, аятал курсиде эки фазилат бар дейт. Фазилаты зикр бар, фазилаты мазкур бар. Неге дегенде фазилаты зикр дегенде аятал курси өзү Аллахтын вахийси болгон үчүн, Куран болгондугу үчүн мында зикир фазилаты бар дейт. Анткени Куран бул зикир да. Экинчиси фадилатул мазкур дегенде ошол аятал курсидеги аталып жаткан, аятал курсиде кимдин баяны баяндалып атат? Жараткан Аллахтын сыпаты баяндалып атат. Аллаху ла илаха иллаху, ал сыйынууга татыктуу бир гана Алла. Ал хай, ал тирүү, ал кайюм, ал түбөлүктүү, ал эч качан жок болбойт, бүт баарын көзөмөлдөп турат. Ла тахудуху синатун ва ла наум, ал уктабайт, ал үлгүрөбөйт деп туруп, аятал курсиде Аллахтын сыпаттары баяндалып атат. Ошондуктан аятал курсиде эки өзгөчөлүк бар дейт. Фадилаты зикр, биринчи Куран болгондугу үчүн фадилаты зикр өзгөчөлүгү бар. Экинчиси ошол аятал курсиде Аллахтын сыпаттары баяндалгандыктан фазилатул мазкур, ошол аяттагы баяндалып жаткан нерсенин зикиринин өзгөчөлүгү. Анткени аятал курсиде Аллахтын сыпаттары баяндалат. Ошон үчүн фазилаты зикр, фазилаты мазкур камтылып атат дейт. Лианнал мазкура фиха жалалуллахи ва азамату ва сифату. Анткени бул аятал курсиде Аллахтын улуулугу, Аллахтын сыфаттары баяндалды. Фаштамат фиха фадилатан. Ошондуктан бул аятал курсиде эки фадилат, эки касиет камтылып атат. Фазилат зикр, Куран касиети, экинчиси фазилат мазкур, ошол аятал курсинин ичиндеги Аллахтын сыпаттары баяндалды. Аллах өзү дагы сыпаттарда баарынан бийик. Вали бa'диха, эми кээ бир Куран аяттары бар дейт. Фазилат зикр фахасбу. Кээ бир аяттар бар, анда зикир катары, Куран катары гана анын фазилаты бар. Куран катары анын касиети улук деп билебиз. Бирок ошол Курандын ичиндеги баяндалган бир капырдын сыпатында өзгөчөлүк жок дейт. Мислу киссатул куффар. Мисалы капырлардын окуясы. Бир аятта Алла Таала мисалы үчүн кайсы сүрөнү айтсак, мисалы Таббат ядан айтсак. Таббат яда аби лахабин ва табба. Абу Лахабтын эки колу курусун. Демек Абу Лахаб курусун деди Алла Таала. Ва табба, акыйкатта Абу Лахаб куруп жер менен жексен болуп жок болду деп атат. Бул Курандын аяты. Курандын аяты катары бул аятта фазилату зикр бар дейт. Бирок ушул аятта таббат яда аби лахабин ва табба дегенде кимдин окуясы баяндалып атат? Динге каршы чыккан, пайгамбарга каршы чыккан, динге бут тоскон бирөөнүн окуясы баяндалды. Анын аты аталды Абу Лахаб деп. Мында демек бунун өзгөчөлүгү бар десе, жок, мында эч кандай өзгөчөлүк жок. Анткени анда өзгөчө бир сыпат жок. Ал жерде бир анын бир туура эмес бир кылыгын, тетиринче Аллахтын бир каарына, Аллахтын бир азабына калгандыгы баяндалып атат. Бул жерде фазилат мазкур жок, фазилат зикир гана бар дейт да.
Валайса лил мазкур фиха фадлун. Бул аятта ошол зикир кылынган капырдын же бир мушриктин же бир мунафыктын окуясында эч кандай фадилат жок. Тетиринче биз андан үлгү алышыбыз керек, сабак алышыбыз керек. Вахумул куфар, булар капырлар. Ва кадалика асма ва сифат куллуха муставиятун фил азами вал фадли ла тафавута байнаха. Ошол сыяктуу эле ысым сыпаттарга келгенде дагы Аллахтын ысымы сыпаттары бардыгы бирдей. Аллахтын эч бир ысымы башка бир ысымынан жогору эмес. Аллахтын эч бир сыпаты башка бир сыпатынан жогору эмес. Бардыгы Аллахтын ысымы, Аллахтын сыпаты бардыгы биз үчүн эң жогорку деңгээлде жаратуучуга таандык болгон, окшошу жок, махлуктугуна окшогон эч бир кемчиликсиз сыпаттар деп ишенебиз дейт. Демек, бизде ушул маселе бар да, мисалы үчүн исми азам маселеси, урматтуу мусулмандар. Исми азам бар экен, Аллахтын исми азамы бар экен, анан исми азам менен дуа кылса ал болот экен, бул болот экен деген сыяктуу бизде баягы бир ишенимдер бар. Ал туурасында хадистер да бар, башка окуялар да бар. Эми бул жерде болсо Имам Азам рахматулла алейхинин сөзүндө Аллахтын ысым сыпатынын ортосунда касиетте, улуулукта эч кандай айырма жок. Аллахтын ысымдарынын бардыгы улуу, касиеттүү. Аллахтын кайсы ысымын Алла, я Рахман дейсиңби, я Рахим дейсиңби, я Самат дейсиңби, кайсы ысым менен сурасаң дагы болот экендиги, бардыгы касиеттүү экендигин баяндап атат. Ва мин хада тақрир, демек ушул Имам Азам ушул айткан сөзүнөн дейт, индафа айдан ан нақду бил исмил а'зам. Ошол исми азам өзгөчө да исми азам менен дуа болсо дуа кабыл болот да, ал болот да, бул болот да деген сөздөр бар го бизде. Ошол дагы мындай четке чыгып атат дейт да. Ва ин кана лаху фадилатун азим. Ова исми азамдын касиети бар. Исми азамдын кабыл болуу өзгөчөлүгү бар. Бирок ал башка ысымдардан ал өзгөчө деген маани туудурбайт дейт да. Хатта кыйла инна Асиф ибн Бархия иннама жа би арши билқис лианна код утия ал-исм ал-а'зам. Ошондон кээ бир риваяттарда бая Асиф ибн Бархия Сулайман алейхиссаламга жана Билқистин аршысын көз ирмемде алып келип койгондугу ошол бул исми азамды билгендиктен алып келген деген да риваяттар бар дейт. Бул жерде Имам Азам рахматулла алейхи Аллахтын эмал дуанын кабыл болушунда сен биринчи очеретте өзүң Кудайдан коркпосоң, иманың болбосо, таквалыгың болбосо, дуа кабыл болуш үчүн адамдагы руханий даярдык, анын ыкласы, анын тобокели, анын ишеними, анын жегенинин таза болгону, кийгенинин таза болгону, анын ички дүйнөнүн тазалыгы, мунун бардыгы роль ойнойт. Анан өзү боксак аралашып туруп эле анан исми азамды окуй берсе, каяктан дуа кабыл болсун? Демек бул жерде Имам Азам рахматулла алейхинин жыйынтыгында Аллахтын ысымдары, сыпаттары бардыгы касиетте, даражада, улуулукта бүт бардыгы ысымы бирдей. Кайсы ысым менен дуа кылсаң, дуаң кабыл болот деген баянды берип атат бул жерде. Кыскасы мындай дейт, караңыздар. Кадалика ал-асма ва сифат. Ошол сыяктуу Аллахтын ысымдары дагы жана Аллахтын сыфаттары дагы куллуха муставиятун фил изам вал фадл. Улуулукта, касиеттүүлүктө бардыгы Аллахтын ысымдары да, сыпаттары да бирдей касиеттүү, биринен бирин биз өзгөчөлөбөйбүз. Ла тафаута байнаха, биринен экинчисине артыкчылык берилбейт. Туура ошондой риваяттар бар. Я зал жалал вал икрам, ла иляха илля анта субхан, же болбосо я хайю я кайюм я бадиъ ас-самават вал ард деген сыяктуу ушуга окшогон кээ бир дуаларды аалымдар кээ бир китептерде ошол кээ бир далилдерге таянып, хадистерге таянып ошонун исми азам экендигин баяндап келет. Бул эми дуа кылууда ошол ыклас менен кээде Кудайдан тилек кылууда болбосо, бирок жалпысынан келгенде бир Аллахтын бир ысымын өзгөчөлөп, бул ысмы гана исми азам, андан башка ысымдары чекеде калыш керек деген түшүнүк эмес. Бардыгына бирдей Аллахтын ысымы болгондуктан, Аллахтын сыфаты болгондуктан бардыгына бирдей биз ихтирам менен мамиле кылабыз. Анткени ал жаратуучунун ысымы, жаратуучунун сыпаты деп ишенебиз. Бул жерде ошон үчүн мындай айтып атат. Фаин култ, эгерде дейт сен айтсың, файда кана кадалика фалам юқал ли баъди асмаиллахи кас-самад вал кайюм би анна исмуллахил а'зам. Бул жерде Имам Азам минтип айтыптыр. Алланын ысым сыпаттарынын эч кандай айырмасы жок дептир. Анда кээ бир учурларда айтылат эмеспи? Ас-самад, ал-кайюм деген Аллахтын ысмы азамы. Анда бул ысмы азам деген жокпу десе, фаалам, билип койгун дейт.
Annahu innama yuqalu zalika li'annahu la yuqalu ala ghayrillah bi anna samad aw qayyum. Bilip койгон дейт. Эмнеге исми азам деп айтылат десе, бул исми азам деген башка Аллахтын ысымдарынан өзгөчө болгондугу үчүн эмес дейт. Мисалы карасаң, бул жерде суроо болуп атат да. Ас-Самад, Ал-Qayyum деген Аллахтын ысым азамы, улуу ысымы болуп эсептелет. Деп айтылат го. Ошо менен дуа кылса дуалар кабыл болот дейт го. Анда буга кантип жооп бересиңсе, бул жерде жооп берип атат да. Билип койгон дейт. Бул ысмы азам деп айтылып калган себеби, бул ысымдар Аллахтан башкага айтылбайт дейт. Самад, Qayyum деген ысымдар Аллахтан башкага айтылбайт. Ошондуктан ысмы азам деген мааниде дейт да. Ал эми башка ысымдар, кээ бир Аллахтын ысымдары бар, махлукка деле айтыла берет. Мисалы үчүн алим, сами, алим билүүчү, сами көрүүчү, басир угуучу, ал-мутакаллим сүйлөөчү. Аллахтын да мутакаллим деген сыфаты бар. Инсанды деле бир адам сүйлөп атса мутакаллим деп коет. Демек, бул инсанга да, Аллага да айтыла берген кээ бир ысымдарга бул баягы лафздагы эле окшоштук болуп атат. Ошондуктан ага исми азам деп айтылбайт дагы. Факат Аллах гана айтылган, Аллахка гана айтылган ысымдарга исми азам деп айтылат. Ошол өңүттөн деп атат да. فإنه يقال على غير الله بأنه عالم بصير سميع متكلم على المعنى الذي يقال على الله وإن لم يشبه علمه تعالى وسمعه وبصره وكلامه. Ошондуктан билип койгон дейт. Кээде адамга деле алим, билүүчү, угуучу, көрүүчү, сүйлөөчү деп айтыла берет дейт. Бирок ал албетте Аллахтын илимине, Аллахтын көрүүсүнө, угуусуна, сүйлөөсүнө окшобойт дейт да. Ошондуктан баягы Аллах кээ бир ысымдар менен Аллах дагы аталган сыяктуу кээ бир махлуктар аталат. Ал эми кээ бир ысымдар факат Аллахка гана таандык болгондуктан, аны менен башка бир махлуктарды аташ мүмкүн болбогондуктан, ошол өңүттө гана исми азам деп айтылган деп бул жерде жооп берип атат. فكل اسم لا يقال على غير الله على المعنى الذي يقال على الله فهو اسم الله الأعظم. Демек жыйынтык берип атат бул жердечи. فكل اسم кандай гана Аллахтын ысымы болбосун, لا يقال على غير الله, Аллахтан башкага айтылбаса, Аллахка гана айтылат, Аллахтан башка эч бир махлук айтылбаса, андага исми азам деп айтылат. Мисалы кандай десе, Ахад. Аллаху Ахад. Ахад деген бул Аллахка гана таандык ысым, исми азам болуп эсептелет. Ал-Гани, Аллахка гана таандык ысым, демек ошол сыяктуу. Кандай гана же Самад, Qayyum сыяктуу, же Аллах деген сыяктуу ысымдар Аллахка гана айтылса, Аллахтан башка эч бир махлук айтылбаса, анда ал исми азам болот дагы. Аллахка да айтылып, Аллахтан башка кээ бир адамдарга да айтылып жүргөн кээ бир ысымдар болсо, анда ал исми азам деп айтылбайт деп, ушинтип исми азам менен исми азам эмес болгон Аллахтын ысымдарынын ортосундагы айырмасын бизге түшүндүрүп берди. Аллаху а'ламу bis-саваб. Мына бул жерде имам Мухаммад ибн Хасан Шейбани рахимахуллах айтып атат экен. Сами'ту Аба Ханифата рахимахуллаху та'ала якул. Мен Абу Ханифа рахимахуллахтын айтканын уктум дейт. Имам Мухаммад айтып атат. Исмуллахил а'зам хува Аллах. Аллахтын улуу ысымы бул Аллах деген ысымы деп айткан экен да. Ва бихи qala Тахауи ва аксарул арифин. Имам Тахауи да көпчүлүк алым уламалар ушул Аллах деген Аллахтын ысымын исми азам деп келишкен. Хатта иннаху ла зикра индахум ли сахиб мақамин фауqa зикри бихи. Ошондуктан бул аулияларда, тасаввуф уламаларында Аллахты зикир кылууда, Аллахтан өткөн улуу нерсе жок деп келген. Анткени имам Азамдан ушундай риваят бар экен, исми азам бул Аллах. Эмнеге? Анткени Аллах деп Аллах гана айтылат, Аллахтан башка эч бир махлукту Аллах деп атабагандыктан. Эми бул туурасында ар кандай аалымдарда пикирлер бар. Албетте бул исми азам дегенде бул чоң маселе дагы, мында ар кандай пикирлер бар. Бирок имам Азам бул жерде ошол Аллахтын ысымдары, сыпаттарынын бардыгынын даражасы бирдей экендиги, Аллах өзү кандай улуу, окшошу жок болсо, Аллахтын ысымдарында, сыпаттарында окшошу жок. Ал бир ысымы өзгөчө, бир ысымы төмөн деген түшүнүк бул туура эмес экендигин имам Азам баяндады дагы. Анан ошол жерде бул жерде биздин аалымдар жооп берип атат. Демек, исми азам дегендин мааниси эмне десе, жанагы айтып өткөндөй, Аллах гана таандык, Аллах гана аталган ысымдар исми азам болду дагы. Кээ бир ысымдар менен кээ бир махлуктар атала берет, адамдар. Андалар исми азамдын катарына кирбей калды деп туруп, экиге бөлүп бизге түшүндүрүп берди.
Бул боюнча эми сөз көп айта берсе жыйынтык ушул. Имам Азамдын анткени Фикхул Акбарда Имам Азам ачыктан ачык кадаликал асма ва сифат куллуха муставия. Аллахтын ысымдары сыпаттары бардыгы бирдей, алардын артыкчылыкта касиетте эч кандай ла тафаута байнаха, алардын ортосунда эч кандай айырмага бөлбөйбүз деген сөздү айтты. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin velhamdulillahi rabbil alamin.